Жылаңач сүрөттөрүңдү чыгарам. Ноокендеги окуучу кыз шантаж үчүн үйүндөгү 300 000 сомдук алтындарды сатты. Ноокенде окуучу кызды жылаңач сүрөттөрүңдү чыгарам деп коркутуп, үйүндөгү алтын буюмдарын саттырган адам кармалды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы да ырастады. Маалымат кызматы билдиргендей, Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнө 1978-жылы туулган жергиликтүү тургун арыз менен кайрылып, 2020 жылдын декабрь айынан баштап 16 жаштагы кызын Базаркоргон районунун 21 жаштагы тургуну жылаңач сүрөттөрүңдү интернетке чыгарып жиберем деп коркутуп, үйүндөгү 300 000 сомдук алтын буюмдарын саттырып, акчаларын өз кызыкчылыгы үчүн пайдалангандыгын билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар 2021 жылдын 14 январында Ноокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 203 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Аталган фактынын бетин ачуу максатында Ноокен райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында Базаркоргон районунун 2000-жылы туулган тургуну кармалып тергөөгө жеткирилген. Ал жасаган ишин толугу менен мойнуна алып, тергөө тарабынан Ноокен райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө анын баш коргоо чарасы Ноокен райондук сотунда каралып, үй камагына алуу бөгөт чарасы тандалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак турмуш KG. Аялын атка сүйрөтүп өлтүрдү деген шектүү адам Оштон кармалды. Нарын облусунун Кочкор районунда 22 жаштагы келинди өлтүрдү делген шектүү Оштон кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматынан билдиришти. Буга чейин Кочкордун Танай булак участкасынан 23 январь күнү сарайдан каза болгон келиндин жансыз денеси табылган. Маркумдун бети, башынын маңдайкы жана денесинин көкүрөгүндө, буттарында күч колдонулган көк ала тактар бар экени белгилүү болгон. Жансыз дененин аты жөнү такталып, ал Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну, 1998 жылы туулган жаран экендиги такталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милиция шектүүнү Чүй, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарынан Бишкек шаарынан издеген. Издөө иш-чараларынын натыйжасында Ош облусунун Ноокат районунан кылмышка шектүү кармалган. Ал Баткен облусунун тургуну, 1995 жылы туулган МИ аттуу жаран болгон деп жазылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак чындык KG. Сот Абдил Сегизбаевди 2 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 2 айга камакка алынды. Бүгүн 27 январда анын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сотко чейинки териштирүү үчүн ал 25 мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагында кармалмай болду. 26 январда башкы прокуратура УКМК менен аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени тууралуу далилдер табылганын маалымдаган. Ал жазык кодексинин 320 беренесинин негизинде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Башкы көзөмөл органдын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт иши боюнча мурдагы депутат Алманбек Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш жазык кодексинин 320 беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. Булак Азаттык.